Саламатсыздарбы, күнгө дүйшөмбү Супер ТВда Серепче Кеткейжи сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. 23 май күнү кечки саат 19:26 Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгына Пишпек ресторанынын жанында эркек кишини бычактап кетишкени тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул тууралуу милиция кызматынан билдиришти. Чакырылган жерге милиция кызматкерлери барган учурда киши колдуу болгон 50-55 жаштагы эркектин жансыз денеси табылган. Тиешелүү факты киши өлтүрүү беренеси менен катталып, экспертиза дайындалган. Маркумдун 1974-жылы туулган Жалал Абад облусунун тургуну экени, анын Бишкекте туруктуу жашаган жери жок болгону дагы аныкталган. Аны өлтүрүүгө шектелип 1973-жылы туулган Ысык Көл облусунун тургуну кармалды. Ал буга чейин бир канча жолу соттолгон. Шектүү аял бычакты кайсы жерге таштап салганын да көрсөткөн. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Москвага учуп кеткенден бери изделип жаткан 20 жаштагы Айдана Сатыбалдиевадан дали кабар жок болууда. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине жоголгон кыздын таекеси билдирди. Анын айтымында кыз менен байланышууга такыр мүмкүн болбой жатат. Себеби байланыш телефону өчүк болууда. Айданадан кабар жок, байланыша да албай жатабыз. Телефону өчүк дейт кыздын таекеси. 21 май күнү Москвага учуп барган 20 жаштагы кыргыз кызы изделип жаткандыгы тууралуу маалыматтар социалдык тармактарда тараган. Кыз башка жигит менен социалдык тармак аркылуу таанышып, кийин ал ишенимине кирип, аны алдап чакырышы мүмкүн дешүүдө. Москвага кетерин эч кимге айткан эмес жана социалдык тармактагы бардык аккаунттарын өчүрүп салган. Туугандарынын айтымында социалдык тармак аркылуу таанышкан адам кыздын жигити деле эмес. Издөө боюнча тийиштүү органдардагы иш алып барып жатышат. Азырынча андан майнап чыга элек. Көргөн билгендер болсо, анда 0553 83 49 76 номери аркылуу байланышууну суранышат. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев курал берүү тууралуу мыйзам долбооруна түшүндүрмө таратты. Ал аны социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Жакында эле депутаттар тобу чек ара ыйгарым укуктуулары тууралуу мыйзамга өзгөртүүнү сунуштадык. Коомчулукта ар кандай пикир пайда болду. Ошон үчүн муну коомдук талкуу дейт. Тогетери биз башкалар тарабынан кечегидей агрессия же куралдуу жаңжал чыкса, мамлекеттик чек араны коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксаты менен чек ара ыйгарым укуктууларга ок атуучу аскердик курал аныкталган тартипте берилиши керек деп жатабыз. Бул башка өлкө менен чектеш жашаган элдин баарына курал таратылат дегенди түшүндүрбөйт. Мыйзамга так жазып жатабыз. Жылына 2 иреттен кем эмес атайын окутуу болот. Даярдыктан өтөт. Куралды алып жүрүү жана пайдалануу боюнча адистешкен тандалган адамдарга гана берилет. Алардын өмүрү, саламаттыгын камсыздоого мамлекет кепилдик берет. Мыйзамды жергиликтүү тургундар менен чек арачылар жана адистер менен кеңешкен соң талкууга чыгардык. Сунуштар болсо кабыл алабыз деп жазган Жанар Акаев. Буга чейин Сузак районуна караштуу айылдардын биринде окуучулар топ-топ болуп мушташып бир баланын абалы оор экендиги маалымдалган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, мушташта 17 жаштагы өспүрүм эс учуу жоголгуча сабалып, ал облустук ооруканага түшкөн. Аны 4 окуучу 22 майга караган түнү оор токмокко алган. Алардын баары милиция бөлүмүнө алынып келинип, экөө жабырлануучунун айылдашы, экөө классташы болуп чыккан. Тергөөнүн жүрүшүндө сабалган баланын атасы арыз жазган. Аталган факты ден соолукка оор зыян келтирүү беренеси менен катталып, шектүүлөрдүн бөгөт коюу чарасы 23 майда Сузак райондук соту тарабынан каралып, үй камагына чыгарылды. Бишкекте максым саткан сатуучу кардары менен мушташа кетти. Кардардын айтымында ал 1 стакан суусундук сураган. Ал эми сатуучу туура эмес угуп алып 2 стакан куюп берген. Жыйынтыгында эки тарап кайым айтышып атүгүл мушташада кетишкен. Окуя 21 май күнү Чүй жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгонун Кардар социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ал эми максым саткан компаниянын өкүлү сатуучунун сөзүнө таянуу менен Кардар биринчи кол салганын билдирген. Буга суусундук саткан жайдын жанында иштеген башкалар дагы күбө боло аларын кошумчалаган. Сатуучу аялдагы жабыркаган тарап болгонуна карабай, компания өкүлү ал иштен четтетилгенин билдирди.
Ички иштер министри Улан Ниязбеков бүгүн 24 майда 2020-2021 окуу жылынын аякташына байланыштуу коомдук коопсуздукту сактоо боюнча иштерди күчөтүү үчүн онлайн кеңешме өткөрдү. Кеңешмеге Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынын тиешелүү кызматтарынын Баткен, Ош, Жалал Абад, Нарын, Ысык көл, Талас, Чүй облустук, Бишкек жана Ош шаарларынын ички иштер башкы башкармалыктарынын жетекчилери катышты. Бул тууралуу министрликтен маалымдашты. Онлайн чогулушта Билим берүү жана Илим министрлигинин 2021 жылдын 11 майындагы буйругуна ылайык быйылкы жылы республиканын аймагында орун алган 2296 мектепте 2020-2021 окуу жылынын акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чаралары коронавирус илдетине байланыштуу онлайн форматта өткөрүү чечими кабыл алынгандыгы белгиленди. Иш-чараларды өткөрүү учурунда республика боюнча коомдук тартипти камсыздоого 3391 милиция кызматкери тартылат. Ошону менен бирге ички иштер органдарынын аймактык түзүмдөрүнүн жетекчилери бул иш-чараларга жооптуу болуп бекитилди. Аксы районунда селден жабыркаган Кызыл Туу айыл аймагынын Кожо Ата дарыясына убактылуу көпүрө орнотулду. Муну менен Сары Челек көлүнө баруучу жолду каттам жанданды. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка караганда, аны менен бирге Жылгын жана Аркыт айылдарындагы ички көпүрө жана жолдорду калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Бүгүн 24 майда Сочи шаарында президент Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуу өткөрүп жатат. Аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыккандай, Путин кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга карата Орусия кылдаттык менен көз салууда. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы курч маселелерди чечүү үчүн андан көз каранды болгондун баарын жасайт. Эки мамлекеттин ортосундагы маселени чечүүнүн узак мөөнөттөгү ыкмасын табуу керек, деди Орусиянын президенти. Анын айтымында Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамиле ийгиликтүү өнүгүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Ош шаарындагы дренаждык насостун курулушунун жаңы долбоору менен таанышты. Буга чейин Ош шаарынын тургундарынын ичүүчү таза суусу менен камсыздоо боюнча долбоорлор 2 ирет ишке ашырылган. Бирок учурда алар тийиштүү жыйынтык берген жок. Бүгүнкү күндө эски дренаждык насостун 2,4 чакырым жогору жайгашкан жаңы дренаждык насостун курулушунун жаңы долбоору иштелип чыккан. Ал Ош шаарынын тургундарына аба ырайы өзгөрүүсүнөн көз карандысыз түрдө ичүүчү таза сууну берүүгө мүмкүндүк берет. Министрлер кабинетинин төрагасы долбоорду тез арада макулдашууга киргизип, курулуш иштерин баштоону тапшырды. Акыркы сутка ичинде өлкөдө 191 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен маалымдашты. Бишкекте 121, Ошто 11, Чүйдө 28, Ош облусунда 2, Таласта 6, Нарында 8, Ысык көлдө 11, Жалал Абадта 4 киши ооруну жуктуруп алды деп аныкталды. Ошентип өткөн жылдын март айынан бери коронавирус аныкталгандардын жалпы саны 102.702 кишиге жетти. Соңку суткада оорудан 6 киши каза болду. Бишкекте 4, Чүй жана Таласта бирден өлүм катталды. Коронавирустан каза тапкандардын жалпы саны 1757 адамды түздү. Коронавирус тууралуу биринчи маалымат ачыкка чыкканга чейин 2019 жылдын ноябрь айында Уханьда вирусология институтунун 3 окумуштуусу катуу ооруп калып, өлүм төшөгүндө жатып калган. Бул тууралуу АКШнын чалгынчыларынын жашыруун отчетуна шилтеме берүү менен The Wall Street журнал басылмасы жазды. Макалада жарыяланган маалыматка караганда, вирусологдордун илдетке кабылышы оорунун жасалма жолу менен келип чыкканы тууралуу гипотезаны тастыктайт. Жогорудагы Кытай окумуштуулары коронавирусту изилдөө менен алектенген лабораторияда иштешкен. Ноябрь айында алар бир эле учурда сасык тумоонун белгисине жана COVID-19 илдетинин белгисине окшош симптомдор менен врачтар кайрылышкан. Ушул жылдын январь айында түрдүү өлкөлөрдөн чогулган Саламаттыкты сактоо боюнча дүйнөлүк уюмдун окумуштууларынын тобу коронавирустун келип чыгуу себебин аныктоо үчүн Уханьга барган. Анда эксперттер бир канча жерлерди көрүп, анын ичинде вирусологиялык лабораторияга да баш багышкан эле. Сапардын жыйынтыгы боюнча окумуштуулар коронавирустун жасалма жол аркылуу келип чыгуу версиясын жокко чыгарышкан. Бишкектин шашлычник кафесинен чоң өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, Октябрь районундагы 7-апрель Мадиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги кафеден өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө саат 18:44 бир бөлүм, саат 18:56 кошумча дагы бир бөлүм тартылган.
Ушул жана башка жаңылыктарды Серип Чекит KG сайтына кирип окуп таныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.